өсүп келе жаткан жаш муундарды алган билимдерин турмушта пайдаланып, коомдо өзүнүн татыктуу ордун таба билүүсү, атаандаштыкка жөндөмдүү инсанды тарбиялоодо Наби Кушматов атындагы номер 9 мектеп гимназиясы көптөгөн долбоорлор, алдыңкы иш тажрыйбаларды колдонуп келүүдө. Алсак, башталгыч класс мугалимдери окуу керемет долбоору боюнча атайын окуудан өтүп, долбоордун стратегияларын колдонуу менен сабактарды өтүп, окуучулардын билимин жогорулатуунун үстүндө иштеп келе жатышат. Жана башталгыч класс мугалимдер менен предметтик мугалимдердин тыгыз байланышып, бирге иш алып баруусу дагы педагогикалык ишмердүүлүктүн алдыга жылуусуна өбөлгө түзүүдө. Мектеп гимназиябыз 2009-2010 окуу жылынан баштап акыл эмгеги маданияты сабагын окуу планына киргизип, окуучулардын өз алдынча билим алуусуна, текст менен иштөө, терминдер менен иштөө, окуп түшүнүү, теманын негизин бөлүп алуунун үстүндө иштеп, азыркы кезге чейин жалпы республикалык тестирлөөгө даярданууда өз жыйынтыгын берип келүүдө. Наби Кушматов атындагы номер 9 мектеп гимназиясы 1997 жылы Сүлүктүү шаардык мамлекеттик администрациясынын 71 токтомунун негизинде өзүнчө имаратка бөлүнүп чыгарылып, мектеп гимназиясы болуп уюштурулган. Бүгүнкү күндө мектеп гимназиясына 27 жыл толду. 1997 жылы 10 июнда номер 9 мектеп гимназиясына жөнөкөй мугалимден тартып, эл агартуу министрлигинин кадрлар бөлүмүнүн башчысына чейин иштеген Сүлүктүү шаарынын ардактуу атуулуу улуу инсан Наби Кушматовдун ысымы ыйгарылган. Кыргыз Республикасынын билим берүү саясатын ишке ашырууда интеллектуалдык потенциалы жогору, атаандаштыкка жөндөмдүү, көп тилди өздөштүрө алган окуучуларды тарбиялоо аркылуу дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине чыгуу биз мугалимдердин негизги максаты. Биздин мектеп гимназиябыз окуу керемет долбоорунун алкагындагы максаттуу мектептердин катарын толуктап келет. Окуу керемет долбоорунун негизги максаты башталгыч мектептердеги окуучулардын окуу жана математика боюнча түшүнүктөрүн жакшыртуу, ошондой эле башталгыч билим берүүнүн системасын жөнгө салуу болуп эсептелет, өнүктүрүү болуп эсептелет. Окуу керемет долбоорунун биздин мектептеги бардык башталгыч класс мугалимдери окуу керемет долбоору боюнча атайын окуулардан өтүп, бүгүнкү күндө сабактарында окуу керемет долбоорунун стратегияларын жана көндүмдөрүн кенен пайдаланып жатышат. Мунун натыйжасында башталгыч класстын окуучулары 2021-2022 окуу жылында 4 класстын окуучусу Усаров Нуртилек республикалык биринчи менин кесибим геолог деп аталган дил баяндар сынагында байгелүү 3-орунду ээлеп, атайын диплом жана сыйлыктар менен сыйланды. Андан кийин быйылкы окуу жылында 4 класстын окуучусу Мыртазаев Арсен зийин олимпиадасында республикалык турга катышып, күмүш медалы менен жана грамота менен сыйланды. Мындан сырткары 2021-2022 окуу жылында 2-Б классынын окуучулары, 2022-2023 окуу жылында 3-Б классынын окуучулары изилдөө долбоору боюнча шаардык турдан 1-орунду алып, областтык турга барып катышып келишти. Дагы бир жетишкендигибизди айтып кетсем, 2021-2022 окуу жылында Анаркулова Хадижа окуу керемет долбоорунун алкагында уюштурулган электрондук китеп окуу чемпионаты боюнча областтык, шаардык турдан 1-орунду алып, республикалык турга барып катышып келди. Ошондой эле окуу керемет долбоорунун стратегияларын жана көндүмдөрүн иштетүүнүн натыйжасында дагы бир жакшы жетишкендикти айтып кетким келип турат. 2022-2023 окуу жылында 4-класстардын окуучуларына атайын баалоодо 4-класстын окуучулары жалпы негизги сабактарды тандалып, мында 69% билим сапатты көрсөтө алды. Бул биздин окуу керемет долбоорунун жетишкендиктери деп айткым келет. Наби Кушматов атындагы номер 9 мектеп гимназиясы ачылгандан тартып, жекече иш аркылуу окуучуларга терең билим берүү деген усулдук максаттын үстүндө иштеп келе жатат. Алгач мектеп гимназиясы ачылганда окуучулардын саны 125, ал эми мугалимдердин саны 20 мугалим болсо, бүгүнкү күндө 500дөн ашык окуучуларга 35 мугалим билим тарбия берип келүүдө. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, педагогика илимдеринин кандидаты,
Гапыр Мадаминовдун ата-энелер мектебинин сабактарын класс жетекчилер ата-энелерге өтүү менен окуучулардын билимин терең жана адеп ахлагынын жогору болуусуна ата-энелер менен биргеликте жетишүүдө. Нарттуулуктун алкагында да бир топ иштер болуп жатат. Алсак мектеп-гимназияда нарттуу жаран улуттун жүзү аттуу семинар үстүбүздөгү жылдын 15 февралында болуп өттү. Мында келген коноктор кереги отурумда өздөрүнүн ойлорун ортого салып, нарттуу кыргыз жараны өлкөбүздүн келечеги экендигин баса белгилешти. Мектеп гимназиясынын эң негизги көрсөткүчү олимпиада болуп эсептелет. Олимпиадада зээндүү окуучуларды тигил же бул предметти тереңдетип окутуунун негизинде максаттуу иш алып баруу болуп эсептелет. Алсак, быйылкы окуу жылында кыргыз тили боюнча 10-класснын окуучусу Нуржанова Нурайым областтык олимпиадада байгелүү 3-орунга ээ болду. Мугалими Диляра Шералиева. Гимназиянын окуучулары көп жылдардан бери предметтик олимпиадаларда республикалык турга чейин катышып, байгелүү орундарды ээлеп келишүүдө. Алар Саматова Кызжыбек математика предмети боюнча, Жапаров Сираж физика предмети боюнча, Абдигапарова Канайым кыргыз тили предмети боюнча республикалык олимпиаданын жеңүүчүлөрү. Ошондой эле 6-класстардын АКМО олимпиадасына да математика мугалимдери окуучуларды максаттуу даярдап келишет. Быйылкы окуу жылында математика предмети боюнча АКМО олимпиадасында 6-класстын окуучулары Камалыдинов Нуртилек областтык турда 1-орун, жана Усаров Нуртилек 3-орунду ээлеп республикалык турга жолдомо алышты. Мугалими Рахат Орозова. Кыргыз элинин баатыры улуу инсан Исхак Раздаков айткандай, кадрларды даярдоо мектеп партасынан башталат. Андыктан мектеп-гимназияда 11-класстын бүтүрүүчүлөрүн турмуштун даңгыр жолуна максаттуу даярдоодо жалпы республикалык тестирлөөнүн ролу чоң деп эсептейбиз. Ошондуктан бул максатта орчундуу деп белгилөө менен бүтүрүүчүлөрдү жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоодо бир топ ийгиликтер жаралууда. Алсак 2018-2019 окуу жылында 11-класснын бүтүрүүчүсү Эркинова Айзада жалпы республикалык тестирлөөдөн 223 упай менен Кыргызстандагы алдыңкы 50 бүтүрүүчүнүн катарында алтын сертификатка ээ болуп, Кыргыз Америка университетинин ийгиликтүү студенти болуп, азыркы учурда АКШда магистратурада окуусун улантууда. Ошондой эле бүтүрүүчүлөрүбүз Калмурзаева Бактыгүл, Саматова Кызжыбек, Абдигапарова Канайым, Жапаров Сираж, Шерматова Бегайымдар 200дөн ашык упай алышып, Кыргызстанда жана чет мамлекеттерде жогорку билим алышууда. Жалпы республикалык тестке натыйжалуу даярдап жаткан мугалимдер Бүүнүса Айтимирова, Рахат Орозова, Диляра Шералиева, Алтынай Абдрашитовалар. Эң жакшы деген баага окуган бүтүрүүчүлөрдү алтын тамга артыкчылык аттестатка даярдоодо мектеп-гимназияда аябай жакшы шарттар түзүлгөн. Кыргыз тили, математика, тарых жана химия предметтеринен атайын сынак тапшырып жалаң 5 деген баага татыктуу болгон бүтүрүүчүлөр гана артыкчылык аттестат ала алышат. Алар 2018-2019 окуу жылында Эркинова Айзада, 2019-2020 окуу жылында Саматова Кызжыбек, 2020-2021 окуу жылында Жапаров Сираж жана 2022-2023 окуу жылында Шерматова Бегайым окуудагы мыкты жетишкендиктери үчүн алтын тамга артыкчылык аттестатына ээ болушту. Жана азыркы учурда жогорку окуу жайлардын мыкты студенттеринин катарында билим алышууда десек жаңылышпайбыз. Мектеп-гимназиябызда англис тили тереңдетилип, интерактивдүү методдор, кызыктуу оюндар менен реалдуу жашоого байланыштырылып окутулат. Азыркы кезде 11-класснын гимназисти Матазимова Сайкал Flex программасы боюнча Америка Кошмо Штаттарында билим алуусун улантып келүүдө. Мектеп-гимназиябыздын гимназисттери шаардык, облустук, республикалык сынактардан сырткары
эл аралык сынактарга да катышып, байгелүү орундарды багындырып келе жатышат. Анталия шаарында уюштурулган эл аралык менталдык арифметика боюнча сынакка 6 классыбыздын гимназисти Камалыдинов Нуртилек катышып, байгелүү 3 даражадагы диплом жана сыйлуу белектер менен сыйланды. 6 классынын гимназисти Усаров Нуртилек 2023 жылдын Россия Федерациясынын Башкирия Республикасынын Алтын Тау геологиялык мектеби тарабынан өткөрүлгөн Мир палеонтологии 2023 сынагына катышып, дидактикалык материалдар номинациясында байгелүү 1 орунду, менин 1 палеонтологиялык коллекциям номинациясында да байгелүү 1 орун. Жаңы жылдык оюнчуктар фасилий көрүнүшүндө номинациясында байгелүү 2 орунду камсыз кылып, 1-2 даражадагы дипломдор жана баалуу белектер менен сыйланды. Россия Федерациясынын Түмен облусунун Түмен жаш геологдор клубу тарабынан өткөрүлгөн 6 геологиялык ойлоп табуулар конкурсунда да байгелүү орунга жетишти. Эл аралык Junior English олимпиадасында 5 классынын гимназисти Анарбеков Аман катышып, байгелүү 3 орунду ээлеп, коло медалы менен сыйланды. Белоруссия мамлекетинде өткөрүлгөн эл аралык Золотая пчелка жаш таланттардын сынагына 5 классынын гимназисттери Анарбеков Аман, Анарбекова Амина, Айтимирова Айзирек, Исабекова Сумея катышып, байгелүү 2-3 орундарга ээ болушту. Ал үчүн заманбап окуучуга заманбап билим берүү бүгүнкү мезгилдин талабы деп ойлойм. Мындай иштерди аткарууда мектеп гимназиясында бир топ алгылыктуу иштер жолго коюлган. Мектебибизде манас таануу боюнча атайын ийрим уюштурулуп, бул ийримге гимназисттер тартылып, манас таануу интеллектуалдык телетаймашына катышып келе жатат. Быйылкы окуу жылында да бул таймашка катышып, шаардык турда гран-прини ээлеп, райондук турга катышып, облустук турга жолдомо алышты. Эки 2023 окуу жылында 6 Б классынын гимназисти Камалыдинов Нуртилек Бишкек шаарында өткөрүлгөн республикалык достук шаңы аттуу кароо сынагына катышып, байгелүү 2 орунду ээледи. Кыргыз тили жана Айтматов ааламы 3 айлыгынын алкагында Мен кыргызстандык аттуу сүрөт конкурсунда Исабекова Сумея, Нуруллаева Асема байгелүү 1 орун, Абдувалиева Азеза байгелүү 2 орунга ээ болушту. Мектеп гимназиябыздын гимназисттери билим жаатында эмес, спорт жаатында да көптөгөн ийгиликтерди жаратып келүүдө. Тогуз коргоол, шахмат, волейбол спорттун түрлөрүнөн байгелүү орунга ээ болуп келе жатат. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен областтык ыйгарым укугунун спорттун шахмат түрү боюнча өспүрүмдөр арасында өткөрүлгөн кубогунда 5 классынын гимназисти Маатмуратов Алихан 1 орун, 4 классынын окуучусу Алымкулов Нурел 3 орунга ээ болушту. Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги Лейлек бириккен райондук аскер комиссариаты тарабынан өткөрүлгөн мелдеште мектеп гимназиябыздын кыраандар командасы байгелүү 1 орунга ээ болушту.